Қазақстан, Қырғызстандағы біз лидербіз көп жылдан бері. Борондың баласы, Борон деген. Борон декабрист стал чемпионом Кыргызстана по качествам жеребца. Bir жылда 13 қатышып, 13 жол ұтқан. Жылқыны бізде экономикалық орды чоң, 90-ға жақын приз алған. Айтып düşет 38 машин ұтқан. Барон дегеніміз 54 жолы бірінші болған. Мау көші бірінші болды. Баронның қызы. Баршын деген. Bir чемпион Европа болған Френкель деген жылқы ғой дейм, по-моему, Френкель. Ирландиядан сатылған арабтарға 200 миллион доллар. Панчерон трехлетний возрасте он был лучший по республике. 1600 метрді 1 минут 51 секундта келген. 2 жашында Чолпаттан рекорд емшек жаңырылық. 2 кругты 5 минут 41 секундта келді. Сексенінші конный завод деген болған. Жаңағы Фрунзе объезднода білесіңдер, Фрунзе деген айыл бар ғой. Ошондан сторону запада бір 80-ші конный завод. Это чоң завод болған. Союзное подчинение, ошол когда распадался, біз баяғы 1-2-ден ошонда сатып алып келіп, анан основной костяк тоқтап қалғанбыз да, лет 30 назад. Даже больше. Анан жүріп отырған ферма айландық. Анан кейін баяғы поголовье улучшение болып, анан соревнования қатышып, кадры, база таңдағышып, анан когда все условия созданы, кейін 12-ші жылы нам присвоили статус племенного завода. Ошондан бері племзаводпыз. Анан эми племзавод по иноходе Қазақстан, Кыргызстандағы біз лидербіз көп жылдан бері. Бізден Барон деген шыққан. Ұқсаңар керек. Палач, оптимист, пансат деген қиын, олбур дегендер қиын шыққанда. Мысалы үшін бір пансат деген Қазақстан алып кетіп, бір жылда 13 қатышып, 13 жол ұтқан. Жақсы приздер ұтқан. Арам бұға чейін біз хозяйство жүргенде тәті көрінген жерде, оң тәтіге ар жақта бір сарай тұрады, айдың ар жағында. Ошо жақта олчумуз. Ошо кезде Айқол хозяйстводағы плем ферма бар болчу. Сонда патрон деген шыққан. 95 жолы чуркап, 90-ға жақын приз алған. Айтып düşет 38 машин ұтқан. Барон дегеніміз 54 жолы бірінші болған. Анан просто травма болып қалын, ерте сошел с карьеры, мог бы еще 3-4 года продолжить. Ошондо болып қалды. Анан ошонун тұқымдары бар. Азыр эми жакшы чуркаш үчүн должно быть азыр илгерке караганда темптагы бары аябай көтөрүлүп кетат, конкуренция көтөрүлүп кетат. Желающих, занимающихся очень сейчас стало много. Кызыккандар улуттук бул эме, ошон үчүн эл баягы иштегендер көбөйүп кетат дагы. Азыр утуш өтө кыйын болуп калды. Темп күчтүү аябай. Конкурентов много. Анан 4 условия керек да. Биринчиси генофонд керек, жакшы. Со стороны матери отца күчтүү болуш керек. Ошону биз баягы студбук деп коет. Дүйнөдө ушул заводдордун эмеси мировой эмеде заносится международный жанагыдай студбукка. Там можно кайсынысы экенин баягы бир канча поколение можно вытащить. Какой результат, кандай болгон деп. Экинчиси условия содержания кормления. Мында начиная вот, допустим, наличие денников и то отвечающих требованиям. Левада деп коебуз, могу бей турган жерде. Булар желательно постоянно движение болуш керек да, поскольку они призваны бегать. Даже желательно вот внутриутробный кезде бей чуркап турган жакшы да, потому что нехватка кислорода, она зарождает эритроцит көбүрөөк, жүрөк күчтүүрөөк, өпкө күчтүүрөөк чыгыш керек. Связки, суставы, мышцы башкараак должны складываться. Андан кийинкиси методика тренировки. Это тренердин, саяпкердин действиясы. Анан эң аягында жарыш бартканда действие жокея. Бывает сегодня фаворит, жакшы бет албасаң, если не учтешь
өзіңнің атыңдың возможностьтың, же болбосо соперника можешь проиграть запросто. Анан ошо 4 чоң маселе билгенде ошондо анан баягы утушкай болот да. Анан эми бизде деле баягындай азыр эми айтылат да, бренд же болбосо бир ошонун баягы баланча деген фермада ушундайлар чыккан деп ошолордун баары бизге результат көрсөтсөк, товар өтүп турат. Баасы жакшы болуп өтө албай калсак, кээде болот баягы это зависит баягы подъем мындай болуп калат, анан кыйын болуп калат. Но анан требуешь очень баягы көп внимание керек. Работа тонкая очень. Анан иногда жакшы жүрбөсө ана убыточная. Ана система, во всем мире существует система дотации племенных хозяйств. К сожалению, Кыргызстанда жок пока. Казакстанда бар, Россияда бар, Европа, Америкада бар. Дотация берет да. Bizde Kırgızistan'da единственный вид продукции buğdaydan ürününe на уровне 23%, yok 30% датируется, остальное ничего не датируется. Казахстанда рядом ошондой племенной семеноводствода, племенное животноводствода, кроме дотаций существует льготные кредитования, башка помощь, көп вид. Анан бир топтон бери Евразия чыккандан бери рынок бир болуп калды да. Анан бизде дотация жок, тилерде бар, а рынок один, нам все трудней Кыргызстанга. Кыйын болуп баратат да, анткени конкурент этиш үчүн мурун алып келип Европадан, Америкадан жылкы алып келген редко болчу. Азыр каждый, кто хочет, есть службы, доставляющие лошадей, интернетте эмеси бар, баягы атайын те, кто занимается завозом лошадей, системы, анан ошон үчүн баягы азыр көбөйүп кетти, анан улам кыйын болуп баратат да. Как везде. Жанагы биз тиги Россияга, Европага качып атсак, бизге келишти атышпайбы? Там еще трудней. Мисалы үчүн ушул эле биздин туугандар Турцияда мисалы үчүн бир нишага кириш үчүн любой маселе өтө кыйын. А бизде еще есть много. Баягы биз өзүбүз баягы уровень көп көтөрүлө элек да. Любой вид хозяйствования. Анан бара-бара ошондой баягы конкуренция көбөйүп, это естественно ошондой кете берет да. Анан бул жерде көрсөтөйүн. Бул жерде тетиги бактын уровеньде арык барат да, андан суу чыкпайт. Бери карай насос менен сордуруп, мына жакта бочка турбайбы? Анан биякта ошол бочка бар, куйдуруп анан кийин буларды сугарабыз. Анан жери аябай начар болчу, мындай топурак өспөгөн. Анан 40 менен кошуп атып буларды айдап отуруп анан бияк сат кылдык. Бу жерде 2,5 миңге жакын эме бар. Көбүнчө алма, бир аз ашпурт бар, гүлдөп атат. Абрикос бар. Тетиги ар жагында 1 гектар. В основном полукарлики. Интенсивный сад. Анан бул жерде тиги лошади, анан могуреки жашыл жер, анан ар жагы баягы биз үлүштөрдү сатып алган жерлер да. Параллельно мы ведем семеноводство зерновых. Анан за счет отходов бугалага эме кылабыз баягы карма. Севорот, люцерна, анан сулуу арпа кылабыз. Так, жүрү. Тарыхын айта кетсеңиз, эмне болуп кызыгып калган себебиңиз бул тармакта? Эми Кете бериңиз, басып айтып келе бериңиз. бул тармакта кийинчерээк илешип калдым. Анан менин кайным бар, тиги үйдөкү хозяйка жүрбөйбү, Гуля. Ошондон кийинки Эрик деген кайным бар да. Он в союзное время ипподромдо ветврач болуп, анан Москва, Пятигорск, Кавказга чейин ат барып келчү да. Анан ошол айтып калды. 90-жылдарда ажезде бу жерде Учкоз деген хозяйство тарап атат. Жакшы аттар бар, арзан. Анан бирден экиден тандап отурган бир 4-5 бей чогулттум. Анан бара-бара көбөйүп отурган кийин анан фермага айландык. Анан ошондо эле подсказкасы менен бизде танкорунный автоводство болчу. 32 миң автомат бар болчу. Большое было хозяйство. Анан ал за счет дотации жил 6. Союз тарагандан кийин баягы
танкорунавтовоз осталось убыточным. Она нежная порода. Барына борки, кашардын бар, шунун баары эле бүт койго болчу. Все поля служили для овцеводства, для кормопроизводства. Анан жана айтпадым, 60% доходтон жок болуп калды, союз тарган жок болуп калды. Анан как выжить? Анан биз баягы тоолорго чыдаган койдун түрүн чыгаралы деп начали скрещивать. Гисарский кочкор менен, ал жаңы арашан деп атпайбы? Ошо сыяктуу да. Анан мы занимались 18 лет, и научниктер кошулду, анан кийин порода түздүк. Мамлекет каттады официально. Айкойская порода овец деген бир топ киши авторубуз. Ушул чарбадан 6 ученый степень жакташты. Ошол 6 киши жактадык. Овцеводство, коневодство боюнча. Анан ошо менен азыр могуреки Ак Карлуу тоонун ар жагында Арчалы деген күл центр бар. Азыр өтө албайт. Анан через Кочкор 280 километр машина менен каттайт. Ана аякта жакшы зимний, осенний, весенний, летний пастбище бар жакшы. Кашарлар бар. Анан ошол кийин баягы аякта танкорунун кой туй алчу эмес, өлүп калчу да. Нежный да. Анан азыр белки чыдамкай болот. Анан мындай гисарский породаны народный селекциямен чыккан 3000 жылдан ашык мурун чыккан гисарская долиния. Андан бери баягы көп баягы болезнь болгон, криз болгон, ар кандай болгон, ошентип отурган баягы отбор, народный естественный отбор менен искусственный отбор жүрүп отурган экен. Баягы азыркы кой пайда болгондо 3000 жылда ошол кой выживать эткендер калып, там породный иммунитет бар. Сибирский язва менен оспа менен оорубайт. Анан гельминттер толтурат койдун ичинде, өпкөдө. Ошолор менен да көп оорубайт да. Они устойчивый. Анан холодко, жанагы куйруктары бескормицада за счет куйрук баягы жашап кетет жазында. Анан ошондой баягы чыйрак кой менен, ну, вообще по науке гисар мясной, а тиги шерстный да. Эконы скрещивание вообще уму непостижимо. Но время, ситуация заставила нас выживать этиш үчүн, баягы кой жоголуп кетпеш үчүн баягы гисар менен скрещивание кылып, анан кийин бияктын жердин баары распределение кетип калды элге. Анан кой сактабай калдык. Анан пришлось койдо ошол азыр ошол жакта туйт. Танкорун туй алчу эмес. Азыр чыдайт. Анан конкурентоспособный болуп калды. Себестоимость тоет вообще берилбейт. Крулый год на пастбище, она стала окупаемая. Анан элде баягы мал кармап калды. Биз туура багыт алганбыз да, кой боюнча да. Эми могулар называется денники. Бирден комнатага күзүндө ноябрь айларында декабрга жакын кулунду бөлүп алабыз. Анан бияка кийребиз, тарбиялайбыз. Азыр болсо баягы кулундар чоңоюп тренировка кетти. Анан ушуларды баягы кулуну менен бээлерди кийип турабыз. Баягы жылуу болуш керек да ичи. Анын ичинде мындай топурак естественный, влагоемкий болуш керек, достаточно света болуш керек, кирпич достаточно тепло болуш керек, вентиляциясы ошолорго соответствие этиш керек да. Ошондой кылып жасадык. Анан бул выбор места, ал жерде күнгөй мындай кышында жылуу да. Анан бул суунун баары арга кетет. Анан кээде мындай түз жерге кашар салып коюшат, анан чылап ала берет да. Суу чогулуп келе берет. Бул жерде чоң жаса дагы мындай агып кетип калат. Чыла болбойт да. Анан биздин жер естественно кургак. Бизде жакшы жери чыла жок. Мындай поколение кээде грязь болот, андай жок. Канча ат, канча кулун? Азыр бир 18 бээ бар. Уже да тууп аткандары. Анан тууп атат. Тууп бүтө эле где-то июньдарда бүтөт. Июнь считается совсем поздний. Желательно март-апрель. Ну, бывает, когда кеч токтоп калат, ар кандай болуп калат. Мурдагы жылы мы допустили ошибку. Век живи, век учись дейт. Анан бияктан да баягы суу берчүбүз да. Машина менен ташып келебиз, суу беребиз. Анан эт эле болчу. Анан жем арпа берчү эмесмин да. Она оказалась ошибкой, потому что однотипное кормление и плюс
мацион жок, кыймыл жок. Анан баягы бооздуулугу зрелость оказалась низкая. Анан позже болуп калды. Это я первый раз так ощутил. Мурун билбей жүргөм да. Анан начали вот через день алып барып, тек алып барып, айдап барып сугарып келебиз. Кыймылдаш керек. Тура берет экен, хотя условия аз болуп каткан да. Должно двигаться. Ал экинчиден баягы концентрат берип барганда түрлөрүн бере баштадык. Мы отошли от однотипного кормления. То есть көп да секреттерим, түрлü кетирип коесуң, байкабай каласың, десең болбойт. Анан быйыл более-менее удачный, жакшыраак. Анан күндүз бияка чыгарабыз, баягы дагы бир эмеси ветер жок да, бу жердечи, кулундарга жакшы. Жаныбарлардын арасынан ошо ат, жылкылар мындай назик жан деп келет го. Негизинде ошентип ат багып атканда эмнелерге көңүл буруш керек? Эми жылкы чын эле асыл тукум назик. Местный жылкылар болсо мындай салбасаң деле талаага жүрүп выживать этип кетет да. Булар болсо өлүп калат. Буларда цель экономия койбош керек. Тиги питанияден. Наоборот, муну мүмкүн болушунча көп берип, потенциалын чуркаган резвость көбөйүш керек да. У него задачи, цели другие совсем. Анан эми назиген баягы кыргыз жылкы чыдаган жерден чыдабай калат. Көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Внимание көп кылыш керек. Мындай башкараак подход керек да. Анан жылкы баягы эң малдын ичинен мындай бир благородный, башкараак да адамга жакыныраак болот. Бул жагын баягы айрыкча кыргызга тарыхы дагы, бүгүнкү күн дагы, менимче эртеңки күн дагы жылкы менен кыргызды ажыратып караш болбойт. Азыр ВКС кто обладает? Военно-космические силы. Америка, Россия күчтүү болуп атпайбы? Биздин ата-бабаларыбыз жылкыны биринчи өздөштүргөн биздин аталар экен да. Атка минген, анан металлды эриткен үйрөнгөн экен, ошол кезде ооздук үзөңгү жасаган. Атка минген кишилер господствовали до Ла-Манша. Брюссельден көрдүк, ушул баягы Атила деген ресторанга алып барышты, сүрөт тартып коюптур, малдаш токунуп отуруп алып, шишкебек жасап отурган калпакчанын тебечинин сүрөттөрү турат. Ошого чейин жетиптир биздин ата-бабалар. Анан улам-уланбай тарыхты эметкенде кыргыздардын өзүнүн письменности даже айтып атат, жакында Италияда жана мощеный аянттар бар го. Ошолор Италия эметкен, анан Сибирде ошо биздин аталар да жазган дейт. Жанагы окумуштар акча бөлүнбөй жүрүп, бир-эки жылдан бери бөлүп калды, жанагы Пекинден, Ташкенттен, Алматыдан, Кытайдан история алып чыгып атпайбы? Анан оказывается баягы кыргыздын тарыхы аябай көп элден неме экен да. Көп жагынан, то есть мындай жанагы эпостор айткан, даже вот искусствонун аркылуу, Божий аркылуу десе деле, жанагы ооз комул аркылуу деле, оказывается, баарынан эң совершенный, эң эмеси монгольский башка божилер көрдүк, казактардыкынчы. Биздикине жете бербейт. 6 айда бир жылы ооз комуз боюнча всемирный фестиваль болду. 70ке жакын өлкөлөрдө бар экен. Анан эң ошол жакшы коллективный эметкен дагы простой, звучаниясы жакшы кыргыздык экен опять. То есть это о чем говорит? Это древний, то есть отшлифованный, время өз ордуна койгон деп. Жылкы багып атканыңыздын арасында асыл тукумдуулар бар да, кымбат аттарчы. Анан элдин көзү өтүп кетет, эл көргөндө мындай чарчап калат, слабый болуп калат деген негизи чындыкка жатабы? Отчасти может быть. Анан биз баягы фермаларга барганда кийлишпейт көп жердечи. Биз эми келип көрө бер дейбиз, ачык эле көрө бер эмеден. Келишет. Биз покупательдер менен контакт болушубуз керек. Открытый болушубуз керек. Анан канча болушу мүмкүн жылкы кымбат дүйнөдө? Кандай ойлойсуңар? Атын сейчас эстеп атам азыр. Бир чемпион Европа болгон Френкель деген жылкы го дейм, по-моему, Френкель. Ирландиядан сатылган арабтарга $200 миллион. 200 миллион доллар. Арабский лошадьтер бар 40 миллион, 50 миллион, 10 миллион. Биздин балалар азыр ылдыйраак түшүп калды.
Bir кезде мен монополист болчумун. Ең асты $40.000 кетти. Bir жылқыны Лепсинский деген бар, Алтай жақта. Шоны ағам жібердім, сайыпкар менен. Анан чалды, утуп алдык деп. Эмне уттуңар? Масловый Камри. Кот болсын, жакшы бол. Сат деп атат. Машинаңды сатып келе бер элем. Такие деньги нужны же, правильно? Анан дипломатқа салып алып келди. 75 мың көтөрүп келди бир сапарда. Ну азыр андай балалар чыкпай атат. Андай балалар булар средний цена где-то bir 5.000 болуп калат бейлер. Жакшы чуркагандарындай 10 миңге чейин кетип калат. Болбосо ушул 5-6 миң. Анан эгерде забектерден результат бере баштаса, резко басы көтөрүлүп кетет. Карасаң бирдей эле жылкы. Анан баягы родословныйдын атасы кайсы, допустим, менден дайыма барондун балдарын издешет да. Барон знаменитый болуп калды. Палаштын тукумдары, анан баягы ошол айгырларды один из критериев, значит, оценка по потомству деп коет. Потомство ошол жакшы качественно бере алабы? Насколько берет? Ошол боюнча да мындай баалашат да. Анан баягынын балдары эми жакшы эле, ошол балдар жакшы чыгып атат. Мындай котируется жакшы. Казакстанга көп алып кетишет, бияктан алышат. Адам азыр открытый болуп калды. Бабанов, мисалы үчүн, из Америки привозит этих рысаков. Конкурировать трудно стало сейчас. А из местных биз лидербиз. Казак-кыргыз боюнча. Баягы доморощенный деп коет. Ошондой да. Эми Это документировано, да, что барон немелериде? Конечно. Поделать там что такое? Нет. Правильный вопрос. Bizde ветеринар свидетельство деген бар. Анан книга учетов выжребки, осеменения деген бар. Анан бонитировка деген бар. Арбины племенные карточки заводятся. То есть мы под контролем государства. Племя инспекции. Анан жыл сайын келет дагы, анан переаттестация болуп турганда, ошолордун баарын карап, жыл сайын келип баягы под контролем турабыз да. С другой стороны, biz өзү ошого барбашыбыз керек, потому что сразу потеряем, билинип калат андайчы. Бүттү уже, все. А есть биздин атыбыздан баланчылык кылып, үрөлүбүздү саткандар, жылкыбы саткандар, баланчы болчу депкендер толтура. Анан биз өзүбүз кол коюп печать басабыз. Анан чипированный сейчас. Все чипированный. Так, момнаста чөп жыябыз. Анан могоркини левата деп коет. Он закон турбайбы, Бул эми одно из главных требований, потому что кеңири кыймылдап туруш керек да. Кээсе шарты жок дагы кородо байлай берет да. Ал кыймылдабай калып, он ооруп калат. Экинчиден уже соревнованияга да анан буттар слабый болуп калат, тарамыштар кетип калат. Аксап калышы мүмкүн ар кандай. Анан булар жанагы даже искусственно кээде бир айландырып баягы эметип чат да. Анан бээлерди бооз кезинде кыймылдап чуркап турган жакшы болот экен. Себеби внутритробный кээде кулун, если растет в условиях гипоксии, он кийин жакшы чуркайт экен. То есть эритроциты эмелер керектүү эмеде болуп калат да. А гиподинамия өсө, ал уже кийин отражается в слабую сторону обязательно. Биологияна очень все лишнее жоголуп турат, керектүү нерсе приобретается. Это наследственность изменчивость деген бар да. Биология, природа самый умный вещь это жаратылышта. Выше никто, эч ким жок да. Кулундарыңыздын арасынан эме эркек туулган жакшыбы же ургачыбы? Окшош эле бизге. Эми эркектер бизге маткага ошол испытание кылгандан кийин лучший деп алып калабыз. Анан эркектерди болсо баягы сатып кетишет. Анан баягы кулун кезде азырдан кээде сурап атышат. Баягы күзүндө алабыз. Ой, келе бер, ала бересиң. Анан алам деп ала албай, ар кандай эмес. Рынок. Эми боборке айгырганда аты Пасьянс Лок. Аттарды сиз коесузбу? Bunu Пасьянс Лок дегени Россиядагы ведущий конный завод. Белоруссияга жакын Локотской конный завод деген бар. Локотской, он ведущий.
Анан жана лок дегени ошонун өзүнүн немеси да баягы. Фамилия. Да, бардык эмелерге аттарына лок деп коет. Да бирөө бар, Син деген бар. Завод Син. Да бир ошондой эмелер бар да. Как называется сейчас? Бренд деп коем, аббревиатура. Не деп коет? Ошо заводко присущий. Пассианс лок, значит, Лаковской. Анан пассианс деген когда кличка бергенде обычно желательно первые буквы отца и матери алынат да. Энеси просторная, атасы Янки Слайд. Энеси просторная деген Лаковскойдогу мыкты бээлердин бири. Анан муну мага случайно келип калды. Мындай айгылар мен мечтам болчу. Бирөө Уфадан алыптыр. Уфадан бир мындай бир жылкы знатоктор сатып алган бир мындай Россияда бир 5-6 киши бар, кыйындарда бар да. Сатып алып баягы доращивает. Анан кийин перепродает. Такой бизнес тоже есть. Анан Кнор деген бир немец. Ошонун колуна тийип анан кийин Уфадан Чокталда бир бала сатып алыптыр. 27 миңге. Анан бияка алып келип чаап биринчи болду сразу эле. Анан кийин бутун баягы неде тренировал на выносливость. Анан эле тарамыштары баягы үзүлүп калды да. Брокдаун деп коет. Когда баягы жетиштүү тренировка бербей туруп меткенде, он же на выносливость бул тренировка эмес да. Расчет сухожилия передних ног чыдабай кетет да. Анан ошол менен аксап калгандан кийин случайно мага тийип калды. Мен бир жакшы бээ кулуну менен алмашып алдым. Мындайларды табыш кыйын болчу да. Анан эми бир 8-9 жылдан бери пайдаланып жүрөбүз. Ушунун кыздарынан бар жерде. Анан мунун чоң атасы Селф Позас деген Америкадагы рекордист мира болгон убагында 1600 метрди 1 минут 51 секундта келген. Анан мунун эки карындашы Лаковскойдо туулган экөө тең бир туугандары от одной матери одного жеребца рекорд России коюшкан. Анан балдар жакшы чыгып атат. Пассианс лок. Анан барондун балдары, барон өлүп калды. Бээ тебип буту сынып калып анан. Бу жерде его месяц на станке держали, мучили. Анан өлүп калды. Азыркы учурда рекорд кайсыл жактыкы, кайсы өлкөнүкү? Азыр 1 минут 46 секунд. Италияда болгон, андан кийин 1 минут 45 секунд, по-моему, Америкада болду. Это страшная скорость, это. Анан эмеде аллюр деп коет да. Шаг, рысь, галоп, инохать, то есть вид движения. Анан естественный шарттарда шаг менен кетет. Анан булар баягы таскактай баштайт. Катурага десең чаап кетет да. А жанагы рысь менен инохать, это искусственный аллюр. Потому что максимальный берип туруп баягы ошол тандырбай кармаш керек да. Анан жөн скаковой караганда бул намного трудней. Жоргого үйрөтүш үчүн, экинчиден алар жана байкасаңар тиги жайдагы балдар чаап атпайбы? Бала отурат, дээри жогула туруп чаап кете берет да. Проблем нет. Дистанциянын темпти кармаса болду. А мында баягы немесин кармаш керек да. Эрте окуп алып, анан кийин жакшы жакей отурбаса, бирдей кармабаса, жаңылып кетсең уже тебя снимает. Да, болбой калат да. Оорураак. Анан бул люцерна чыгарып атабыз эми азыр. Тойду азыраак. Азыр эми период тууп атат. Анан осеменение ошого мындай жакшыраак кормление болуш үчүн баягы мы жертвуем баягы, может быть, часть укоса. Это оправдывает. Анан июндан баштап, ортосунан баштап тонун ар жагына до середины сентября кетет. Анан күзүндө кайра ушундай пойлерге келет, анан кийин где-то с 1 декабря на подножный корм кетет. А тренер отделениябыз барабыз, алар болсо 365 күн эменин ичинде. Анан алар баягы күндө иштеп турат, тренировка по циклам, годовой цикл, месячный, недельный цикл деп, там методикасы бар. Кырктарды болсо алып чыгып, анан кийин полеге алып барабыз. Безотходный болуш керек да. Ошондой ушундай условиялар болуш керек сөз. Анан
Конный завод болуш үчүн ушул база, левадалары, чөптөрү, кадры и главное, что поголовье керек. Ана результаттар керек. Ана ошондон статус берет завод деп. Көп требованиясы бар. Суроолор. А питание там, это все только натуральное или медикаменты всякие, допинг? И то, и то. Азыр эми во всем мире существует система допингового контроля. Кыргызстанда жок пока. Это сложная вещь. Контроль жоқ па же? Жок, азыр жок. Допинговый контроль жок. Алматыда гладкий скачкаларда бар. Только в гладких скачках. Гладкий скачка деген это классический баягы кыска дистанция менен да, анан тандалып отуруп, этап өтүргөн кийин там большие деньги играют. Призы очень большие. Анан аякта жокейлердин весовой контроль и плюс допинговый контроль болот. Мисалы үчүн мировойлордо жакында Казактан бир эме жеңме уктуңарбы? Как его? Кабирхан деген жеңди. Это впервые Казакстандан 3-4 эме алды. Бир утканда, по-моему, 10 миллион утту го. Бир забегти. Анан кийинкиде уттуруп иди, Рамзан Кадыровдун эмеси утуп кетти. У него лошади сильнее. Мындан Путин дагы, Назарбаев дагы булар анын башы лошадники. Түркмен башы вообще мен бар көрдүм, бир ат өзү чаап утуп келип, ал жылы эметкен жок, кийинки жылы фиништен өткөндөн кийин жыгылып кетти, жатып калды. Анан кайраттып. Сүйлөмүңүздүн арасында Бабанов сыяктуу кымбат аттар келет деп едиңиз. Ошол сыяктуу да бир адамдар барбы Кыргызстанда прям атка мындай кызыгып, эң кымбат? Бар, көп эле. Көп эле. Исаев деген Иса Өмүркулов бар болчу, анда көп болчу. Чымырбаев беле губернатор болуп жүргөн. Ошолор бар болчу. Көп эле андайлар. Минсулин деген да бар. Да, эми кимдики чыр болбодубу тиги. Айландер Ван деген Турциядан бир жакшы жылкы келди да. Анан аны тиги баягы коррупция болду деп жырлашпадыбы. Эми коррупцияны доказать этиш керек. Экинчиден генофонд келип атат, сүйүнүшүбүз керек да. Кыргызстан үчүн чоң нерсе да. Андай деңгээлде аттар келиш үчүн чында кымбат ат. Ошол кезде айтып атышты, 180 миң. Андан чоң аттар көп. Сиз өзүңүз жокей болуп же ушу турнирлерге барып келгенсизби? Жокей болгом жок. Бирок кийин бир сокулукта бир өттү баягы. Жаларын хозяева чабабыз депчи, бир сапар катыштым. Отуруп алып чаптым. С детства чапкан жокмун, мен как баягы больше баягы как хозяин, менеджер. Аны баягы дүйнөдө эң непревзойденный коннозаводчик Фредерико Тезио деген итальянец болгон. Он жана кичинекейден баштап ушул ат менен өсүп, дегенде конюх болуп, анан кийин жокей болуп, анан тренер болуп, анан хозяин болуп, Туринде он создал завод, он работал 14 бие менен и получал максимально ошол такай, он мындай өзү иштеген. Мен хозяин катары тренинг тапшырып коюп көп келбейм кейдечи. Он жил с лошадьми. Ошондой преданный. Анан интуициясы, талант кыйын болгондо. Эми ошондо 14 жылкы менен азыр мировой линиялар эң күчтүү. Неарко, жанагы секретариат дегендер чыгып атпайбы? Кино көрдүңөрбү, чемпион деген. YouTube'дан көрсөңөр сон Фарлеп, Резвая деген жакшы кинолор бар. Чемпион деген көрсөңөр аябай интересный, жакшы. Ошондо секретариат деген ат болгон Америкада. Трижды венчаны деп коет, жанагы эң чоң дүйнөдөгү чоң скачкаларды бир жыл туткандар. Это в истории бывает один раз 30-40 лет. Ошондо тутканда, ошондо фермер баягы карып калып, анан кийин баягы фермасын сатып аткан кезде башка шаардан кызы келип калып, анан үй бүлөсү башка жакта жашап, үй бүлөсү ташта сат деп, анан болбой отурган келип, анан ошол сатып аткан токтотуп калып, анан баягы сезип, бир кулун тууруп, анан кийин өстүрүп, чабат. Анан
чапканга да акчасы жетпейт, эптеп таап отурган ошону менен эметип кеткен да. Аябай жакшы болгон. Анан ошо Фредерик Тейзе ошол Донателло, Крепелло, Феноменаль Рибо деген болгон. Ошонун бар кыйын аттардын баары ошол кишиден чыккан. Это аябай знаток. Он все баарын изнутри все знал. Баары өзү башынан өткөргөн. Мен андайды мен кичинекейлик кишимин. Но хотя жоргону атасы деп коет мени Кыргызстанда. Анан федерация түздүк. Биз инициатива кылып ошо федерация эметип анткени түзүлбөй жүргөн. Ошону жаңадан катталып атат. Эми уже сейчас бир 100дөн ашык члендер бар. Когда-то было аябай аз болчубуз бир кездечи. Даже реформанын убагында жорго чабылбай калган чор болгон. Бир жылы бардык, бирде алып барсак, дагы бир алып келиптир. 2 болуп калып Караколдо из-за сан жетпеген үчүн даже чабылбай калган. Ama azыр көп болсо жакшы эле. Территория канча соток баары? Могу жерде 7-8, анан тиякта 10. Сат менен 20. Тоодо да бар бир 25 гектар бар. Тетигилди жакта да бар 5 гектарым бар. Гармония деген бе. Гармония. Колуну Пафос дегенден жок эмеден туулду. Борондун баласы Борон деген. Он Борон декабре стал чемпионом Кыргызстана по качествам жеребца. Экстерьер эмеси боюнча алып барып биринчи болдук. Ошонун баласы. Жакында эле туулду окшойт, э? Ооба, азыр эле болду. Бир жума болуп калды го. Ушундай турнирлердин түрлөрү деле көп окшойт да? Качество, анан скорость, анан. Мурун мындай болчу, жоргонун бир түрү болчу. Анан кийин ошол биз эме кылдык, сүйлөшүп отуруп. Анан жоргон даярдаш үчүн молодняк даярдаш керек. Мисалы үчүн казактарда кунан чабышат. Анан топ байге, анан аламан. Аламан деген очень жестокий, узун да, изнурительный аябай оорда. Ошого этап менен даярдайт да. Анан азыр эми тайда чабып атышат. Анан биз анан кийин кунан жоргону киргиздик. Анан бышты жорго киргиздик. Эми тай жорго 31 августта тай жорго чабабыз. Андан тышкары спринтерский дистанция. То есть сейчас 5 видов. Анан көчөгө катышып келдик, 3 түрүнөн катыштык. Жакында 9-майда болот. Тайдан башка 4 түрү боюнча болот. Сейчас готовимся. Тоже биринчи Кыргызстан, анан кийин Центральный Азиатский. Эми Центральный болбой жүрөт. Болуп жүрөт. Вот казак менен кыргыздар сүйлөшүп алып, Черкесия менен ошол улам бир жылда бир өткөрүп туралы деп за счет инициатива эле баягы производственников. Ошондо эле ошо жете албай атабыз да. Мындай уюша албай эле аркылык болду. Эми бул общественный организация, общественный кыргыздар мы еще жакшы деңгээлге чыгарыш кыйын эле. Жогорку кеңеште деңгээли желает лучшего. Анан баягы анан устав менен иштеш тияк-бияка далеки очень. Пока еще. Это сложная вещь. Конёскадан мындай жылкыга эки ат баткан эмарган да бар. Чоң машина болот кээде. 7-8 жылкы баткан. Кээде самолеттор баягы чоң мамлекеттерде атайын оборудованный самолеттор болот. Ташып турушат. Анан бул баягы жеңил, анан удобный, анан жылкыга тынч болот да мындай. Мелдешке барыш үчүн чарчабай барыш керек. Ичи жылуу, шамалдан сактайт. Мисалы Германияда мисалы турнир болуп калса, эмне самолет менен алып кеткен учурлар болуп калабы, аттарды кандай кылат? Эми Кыргызстандан самолет бара албайт, но мисалы үчүн мындай да бир кыйын адамдар бар. Дүйнөдөгү эң күчтүү мисалы үчүн производитель айгыр болуп калат да. Мисалы үчүн в числе топ-10. Может быть топ-5. Анан ошондой бар экен, бирөөндө ошол атайын менеджерлер, ветеринарлар, целый баягы бригада иштейт.
Анан заводских условиях бир айгырга допустим бир 30-40 максимум болот. Б кармайт да. Анан разница бар. Вот рысистыйга мисалы үчүн искусственное осеменение за счет привозного семени банкта архивке сактап коюп урук колдоно берет. А чистокровно запрещено. Только баягы естественный случай болуш керек да. А ошол үчүн ошондой чистокровный айгырлардан мисалы үчүн весной в Англии используют, а допустим зимой, осенью используют в Южной Америке. Аравияга алып барышы мүмкүн. Анан целый самолет. Анан мисалы үчүн бир жылкыга ошондой договор түзүп, карантинный условия сактап, целый бригада иштейт дагы. Мисалы үчүн бир жылкыга 250ге чейин караткандар бар экен. И бир бээ караган, значит, где-то в районе 500 тысяч долларов, до миллиона. Вот считайте. 500 тысяч долларов. Есть такие люди. В год 250. 125, 200 миллионов. Только за счет одного жеребца. Это все же скачкада баягындай акча коет да. Ошолордон утап алып да, туурабы? Только вот так же можно это. Эме да. Көбүнчө баягы тотализаторда. Тотализатордан келет. Но көбүнчө булардын тукумунан ценнее жеребец, тем выше ставка случки. Ана тукумдар дагы кымбат сатат аябайчы. Аябай, бул эми аябай кымбат эмелер. Тем более показал на скачках, это уже цена кетти. Андай и самолет жок албада, и машина да жок. Лошадь бар ошондой баада. Так, бул жерде мурун кой сарай болгон. Анан тетигинин баары кой сарай болгон. Анан кийими немножко приспособили. Ну, кээ бир параметр боюнча толук жооп бере албайт. Потому что бетонные стены здесь, анан бул ар жагынан свет жетпейт. Жана жерде более мындай жакшыраак да. Кайсы кезде алып келесиздер бул жерге? Иә. Бейлер кайсы кездерде алып келесиздер? Бээ тиякталып болот, анан айгырды алып барып турабыз да. Тияктан случка болот. Анан буларды вот с годовалого возраста тренировка алып келебиз. Заездка, обучение, тренировка кылып даярдайбыз. Могу көчө биринчи болду. Барондун кызы. Барон кызы? Барчын деген. Барчын. Гүл Барчын. 2 лет. Спортивный. Барчын. Ей 2 года? 2 года. Так. Бул тайында дагы 2 жолу утту, анан конан кезинде дагы бир 2 жолу утту. Өзү баронду ушундай кичирээк жылкы болчу. Анандай чарчабайт да, күчтүү, резвый. 2 лет. Барчын дегенибиз атасы барон да, мына Б. Анан бул жер балдар жок болчу, кой камачу да. Анан кийин чыга бөлүп алдык. Дениктерди алып алдык. Могу Панчер деген. Панчер. Панчер. Атасы палач. Панчер он 3-летний возрасте, он был лучший по республике. Ана азыр ошонун балдары чуркап атат. Азыр көрсөтөм бир кызы көчө 2-нчи болду, мурункуда уткан. Панчер, анан быйыл өзүн да чабабыз быйыл. Буту кичине былтыр травма болуп калган, анан бир жыл жүрүп айыкты. Анан начали тренировка, азыр воспроизводствода, анан кийин с лета катыштырабыз. Ат чабышка алып барабыз да. Мунун атасы палаш деген аябай кыйын айгыр болгон. Балдары кыйын чыгалат. Энеси Америкадан келген. Тай атасы
1 минут 54 секундта 1600 өткөн. 54. Жакшы результат менен. Айтабы. Мореки трехлетний ана көп утту быйыл. Көчө экинчи болуп калды. Там дыханиясын жакшыртпай коюп турбуз. Анан келип келген аягында кичине уттуруп койду. Анан мурунку да утуп алган. Мунун кызы азыркынын. Мунун ненеси Көйкөл деген жакшы берип атат да балдарынчы. Көйкөл. Мунун аты ким деди? Көксулуу. Экин алып карынып атып бираз капы болду. Так, Бауреки жанагы Пасьянс Локтун баласы. Энеси бароннун кызы, баронесса. Мунун аты Базальт. Базальт. 4 года быйыл где-то к осени чабабыз. Выносливый жакшы чыгып атат эми. Баронесса дедиңизби? Энеси баронесса. энеси. Аты Базальт. Жеребес 4 года. Суп-сулуу экен. Балдар ат минип кеткен турбайбы? Бул аттар менен Бул барондун баласы Бозой. Он был лучший в 2 года и в 3 года. Бул мындай коркпойт. Барондун балдары бүт мындай эмеде коркпогон. Дух күчтүү мындай тартынбайт так. Анан выносливый болот аябайчы. Анан бул аябай жакшы резвый, немножко бираз проблемасы бар бутунда, бираз 1-2 ай туруш керек болот да. Азыраак иштеп туруш керек болот да. Анан байын кишине кетирип алдык. Бозой. Бул жанагы барондун баласы Борон. Бул жанагы лучший жеребес болгон күзүндө по республике. Экстерьерный качество боюнчачы. Энеси Подмосковьеден алып келгем, Чепрага дегенди. Анан очень резвый бала. Сатып ийгенбиз. Борон, муну 1-июнда чыгарабыз го. Бостери деген айыл бар го. Ошо кишинин 400 жылдыгы боюнча чоң той өткөн тат. Ошого даярдап көрөбүз го. Бул беде. А там категориясы бар жокпу? Жок. По возрасту категория там, по весу. Чабыштардабы? Чабышта тай отдельно, 2 года отдельно, 3 года отдельно, чоң жорго отдельно и спринтер жорго деген. То есть 5 видов соревнований. Баягындай болгой, легкий вес, тяжелый вес деген килограмм. Буларда азыр тиги улуттук эмелерде салмак карабайт. И по породам нужно. Породам карабайт. А классическийлерде весовой контроль бар. 57 килограмм, 56 килограмм деген. Не должно быть меньше. Бул би. Мунун энеси Бета деген эң мыкты барон энеси болчу. Ошонун кызы атасы жанагы Панчер четтеги. Плини экен, Плини. Панчердин атасы. Четтеги айгырдын иниси болчу да. Ошол байтал 2 жашында чолпоттон рекорд эмгичек жаңырып элек. 2 кругту 5 минут 41 секундта келди. Ага чейин Америкадан алып келген, Европадан алып келгендер 6 минут 2 секундта 2 жыл болду, эң лучший результат. Анан былтыр 5.55 болду. Мунун энеси 5.41 келген. Еще 14 секунд еще не добито. Анан буну кеч даярдап калдык, он родился поздно, но буюрса резвый болчудай. Атасы жанагы Пасьянс. Атасы да күчтүү, энеси да күчтүү. Би. Америкалыктар буну биле? Жок, эми Америкалык 1600ге биз жетпей калабыз. Далеко калып калабыз да. Россия жетпейт. Но биздин дистанцияга алар жетпей калышы мүмкүн. Мисалы үчүн ким алып келди? Сейчас
Бабанов бирди алып келди. Политикал террор деген айгырдап келди. Страшный результат. 1 минут 52 секундта чуркаган. 2 лет чуркаган. Анан кийин ошону повторил следующий 3 года. Алып келди, приз илинбей койду. Биз немеде? Чапты алып келип даярдап, анан илинбей койду да. То есть тут другие качества. Выносливость керек да. Могу Борондун баласы первый жанагы. Тетиги азыркы Бозойдун Көктүн иниси. По матери бир, атасы башка. Тигил чоң атасынын баласы, бул атасынын баласы. Бул Борондун баласы. Анан бул бирге чыкты. Жаңадан заездка болот. Атын Босторгой деп койдук. Мындан мурункусу Бозулан болчу. Жакында атырап өлүп калды. Сонда ойнап туруп 1 саатта эле өлүп калды. Эметчи, неге обязательно башкы тамга коюлчу? Жанагы атын койгондо желательно первый буквы отца и матери. Анан Босторгой десе, бул конный завод Элдиярда Б, значит, барондун баласы экен. Билишет да. Желательно. Кээде бөлөк болуп калат, баягы желательно ошондой коюшат. Анан баягы мисалы үчүн студбукка жазышынчы Забирбектен ушул айылда 10 чакты бар да, кое берет да. Тиги студбукка мисалы үчүн менин атым повтор болбош керек. Ошон үчүн политикал террор, пассианслык деп мындай. Кийин баягы бир сөздөн жетпей калып, аттар эми 200 сөздөн турган аттар кетти да уже. Повтор болбош керек, анткени студбукка албайт. Ошон үчүн башкача аттар коюлат. Анан кээде мындай соцсеттерде Манастын аттарын койбойсуңарбы, тел тор деп койбойсуңар, тор деп койдук, ладно. Кыргызстанда 2000 тору бар, анан кайсы тор экенин таппай калабыз да. Аны билишпейт да. Жок, аттарынан ким коёт ошо? Биз эле коебуз. Бобуреки Бетанын последний кулуну. 2 ай кезде Бета өлүп калды. Эң лучший матка болчу, анан карып калган. Анан ямага түшүп тура албай калыптыр. Анан жетим калды, анан искусственный молоко менен бактык. Анан азыр тетиги жана бедек алып барып кой берем дагы, күзгө чейин чоңоюп кетет, жакшы. Айырмасы болобу? Искусственный менен. Тиги сөзсүз да. Эне сүтү болбойт да. Анан тетиги четтеги айгыр атасы, энеси барондун иниси последний. Бета 16-17 кулун берди. Анан өзү аябай кыйын бей болчу, балдар баары аябай күчтүү чыкты. Рекордисттер чыкты, первый чемпион чыкты. Аны кадимкидей көмдүк. Жаман чемпиондор экен. Так, бул кайсы экен? Бул жанагы барондун кызынын атасы Пассианс, 2 жаш. Муну тренерим сатып алган менденчи. 2 лет. Ушулардын баарын аттарын жатка билип атсыздар, анан кечинде уктаганда түшүңүзгө кирген учурлар болобу? Кез болот. Эмеден бул иштичи, жанагы койдун жагын тукумун чыгарбадыкпы? Топоз, сырткы эмеден, мисалы үчүн меньше требующий внимания. Больше доходный отрасли бар. Анан бирок бул падыша болуп калганда, беги отургандан кийин ошо менен эзилип жүрө бересиң. Анан даже койдун автору болуп жүрүп, анан мен койду жоюп салып, анан кийин кайра пришлось немножко бир подкупить, чарбачка керек экен да. Парада чыгардык, бирок кой кармаган жокмун да. Жылкыга падыша болуп калды. Анан мунун эзилип жүрө бересиң, көчөлө бир ат травма алып келди, аябай ожидаемый жакшы болуп калган, арткы бабкасы отуруп калды. Анан придется еще год лечить опять. Кайра ошо жүрөсүң күнүгө эмне болду, муну сайдыңбы, кандай болду, тигиби? Как он сегодня кушал, как пробежал? Жүрөгүңүз ооруган учур болобу? Кээде аларга ойлонуп. Аябай да. Эми кичине көнүп каласың баягы.
биринчи ат чапкы атканда, жаңадан көнүп атканда. Ат келип атканда жүрөгүң момтет. Уктабай каласың, азыр кичине көнүп калдык. Бары бир баягы адреналин деп коебузбу, эмне деп коебуз? Үйдөн ким, балдарыңыз, туугандарыңыз кызыгабы ушул эми сиздин аркаңызды жолдоп кеткенге? Эми Адлет кичине кызыгып жүрөт. Элдияр ошонун атынан койбодукпу? Ал ошол эң биринчи жанагы келген жылкыларды өзү таптап чабышка катышып жүрчү. Анан ал аябай мындай эме болчу. Жерге жакын. Кызыңызчы, кызыңыз ат минип Кап келди, нет? Бир күн тоого чыгып кетет, бир күн жардан секирет. Ушундай шок кызым бар дейсиз. Бир күн красный зона кирип кетет. Көп чыкканда. дагы алдыда кандай пландарыңыз бар? Кандай тукумдарды алып келейин деген, жана айттыңыз го кымбат асыл тукумдуулар. Эми жерде особенность бар да, жакшы тукумдар келип калса кымбат, алыш кыйын. Но улучшать этип турганга баягы время подскажет. Но bizde мындай да бир особенность бар. Во всем мире, значит, 1600-гө, 3200-гө классический дистанция чыкпайт да, көбүнчө 1600-гө. Они резвые. Биздикинен бир топ резвый. Но биздин спорт 1600 эмес да, 11 километр. 15 километрге чейин. Было время, когда 20-га чапчубуз да. Дыхание керек. То есть здесь выносливость. Анан ошого карата биз баягы подбор кылганда ошол качествоны, критерийди кошо ала жүрүп, анан баягы у нас немножко баягы направление biraz немножко другое. То есть резвость и выносливость. В основном выносливость. Акыркы жолду эң мындай катышып келген чемпионатыңыз кайсы болду? Дүйнөлүккө катыштыңызбы? Эми барон жанагы көчмөндөрдүн биринчи чемпиону барон болгон. Анан Казакстанга барып бир канча жолу кубок президент уттук. Бияктан уттук. Эми үйдөн барсаңар кубоктор, медальдар, грамот, дипломдор толтура. Өзүңүз көрүпчү, мисалы жана Францияда болуп калат, Америкада, Европада болуп калат деген чемпионаттарды көрүп келген учуруңуз болдубу? Эки жакка чыкканда ошол суранып кызыгасың да, мисалы үчүн Туринге бир продовольственный всемирный конференцияга барып, анан акырын сабактан качып баргандан кийин жанагы Виново деген ипподромго бардым, где жил этот Фредерико Тезио. Ошон Барилев эстелиги бар экен, анан ошол ипподромду көрдүм, аттарын, содержаниясын көрдүк. Түркменстанда аябай впечатление жакшы болду, анткени алар апрель айында ежегодно проводят день Ахалтекинца. Указ боюнча 3 күндүк майрам болот. Анан 11-жылы пришлось, катышып калдык. 67 өлкөдөн киши келди. Андан аякта жылкы болгон мамиле такыр башка да, на государственном уровне аябай. Эртең менен кийим, желек чыгып атпайбы? Аларда ошондой атрибутта Ахалтекинцини кошо чыгат. Телевидениеде ошол баягы кийим менен кошо чыгат. Везде культ Ахалтекин. Анан чоң выставка уюштурушту. Аябай чоң. Эми ал жерде скульптура, килемден баштап, картина, художественный эмелер, произведение баарын ошол прославляет Ахалтекинц. Анан ошолорго чоң сыйлык берет. Ошол жанрлар боюнча жеңгендерге. Анан чоң мелдеш өтөт экен. Анан аябай чоң призлерди коюшат. Анан эми мисалы үчүн бизде Министерство сельского хозяйствода отдельный коневодство боюнча специалист бар болчу мурун, азыр жок. Институт животноводствода, отдел коневодствода жакшы ученыйлар бар болчу, азыр бир-экөө эле калды, азайып калды. Түркменстанда департамент Ахалтекинский лошади деп өзүнчө бөлүп чыгыптыр. Это бюджети, штаттары, эмесин бары примерно на уровне Минсельхоза. Только Ахалтекин жылкыныкы. Андан тышкары научно-исследовательский институт по Ахалтекину бар, чоң институт аябайчы.
Анан аякта указ менен чыгарат. Зарубеж мисалы үчүн ахалтегин чыгарбайт. Нужен указ. Анан 80 жылкысы бар экен мамлекеттик конюшнада. Эми ар бир жылкынын суу ичкенден, жем жегенден баштап күнүгө запись. Там ученыйлар күндө. Эми аябай на высоком уровне. Анан ошол Ашхабадка барганда чогуу барып калдык. Ошол Америкадан барышты, башка жактан барды. Таң калышты, даже у нас нет такого внимания деп. Аябай кыйын неметчет. Эми мамлекетте акча бар, анан мамлекет башчылары жылкыны аябай кызыгат да. Анан ошолго деңгээлге жетип калган. Китептер чыгат, фотосу менен соревнованиялар чыгат, документальный, художественный эмелер чыгат, произведениялар. Жанагындай тарыхы бай асыл тукумдуу жылкылар бар го. Ошолордун мындай көргөзмөсү же фестиваль, ярмаркалар болуп турабы негизи? Биздеби? Негизи бизде же дүйнө жүзүндө делечи? Болот, дүйнөдө жанагыдай акал текендик болот да. Жыл сайын фестиваль, это чоң фестиваль, аябай на высоком уровне. Анан бизде кээде үзүлүп калат, мисалы үчүн выставка көп жыл болбой калып, өткөн декабрда болду. Анан бизде мындай мамлекет киреше турган көп нерсе бар да, мисалы үчүн мамлекет жанагы дифференциация суроо бербедиңерби тиги баягы подлинный болобу деп. Ал на генетическом уровне ДНК-сын эметиш керек да баягы буларды. ДНК-сын текшерип туруш керек да. Идентификация болуш үчүн. Анан экинчиси испытание жүрүш керек. Испытание для чего делается? Для баягы отбор кылыш үчүн реверсный качествосын эметиш керек. Андан тышкары ушул ишти уюштуруш үчүн кадры, наука, племенная база, анан баягы жеринде ипподромдор, испытание вот этих лошадей, отбор ушун бар мамлекеттик деңгээлде жүрүш керек да негизи. Союз убагында күчтүү болгондо. Анан Кыргызстан алды келбей калган. Жалаңда баягы мындай энтузиасттардын эсебинен анан дальше мамлекеттик деңгээлге жете албай атабыз. Ну жакшы жер бир ипподром курулуп калды. Это чоң иш. Эми дагы курабыз деп атышат тияктамы. Жакында даже существующий ипподромду алып коюшуп, подачу воды прекратили сразу. Там кондуктор ыйлап атышпайбы? Не создав новые, эскини металл депчи. Анан кыргызга жылкыга менимче это народный хозяйствонун өзүнчө бир чоң отрасль да. Жылкыны бизде экономикалык орду чоң, анткени производство как гужевый транспорт катардагы, эт катардагы, племенной материал катардагы, жакшы көңүл бурса экспортный дагы материал катары бизге бар да. Анан много людей занимаются лошадьми. Это уже на нем живут, зарабатывают. Дегенде анскандай, ну, чоң имеет место коневодство, но жетерлик господдержка болу элек. Ошол эле биздин жана аграрный университеттерде ошондой жылкыны кантип багыш керек, кантип сакташ керек деген мындай факультет же ветеринарий бар да. Зоотехния жоюлуп калды. Союз убагында именно спортивный лошадьтерге подготовка Жакеев бар болчу. Украинада, Россияда бар, до сих пор бар. Бизде жок. Россияда целая сеть этих племзаводов. Там существует мощная господдержка.